Дос Арсанбековна, мен туура түшүнүп атам, бул мыйзамды колдойбуз, албетте. Анан бул ошо мыйзамдын эң алдыңкы максаты ошо жана биздин өлкөбүздөгү ошо жумушсуздардын санын азайтуу болуп атат да. Ошондон улам менде суроо болуп атат. Бүгүнкү күндө официально ошо жумушсуз деген саны канча бизде жарандардын? Бизде 4,9%. А можете это вот в цифрах сказать, это сколько вот? У нас население 7 миллионов, мы говорим. Из них вот какое количество людей считается официально безработными? Бүгүнкү күнү ишинен камсыз кылуу кызматтарында бүгүн эсептөөдө турган жумушсуздардын саны 91.600 адам, ал эми расмий катталган жумушсуздардын саны 64.600. Дос Арсанбековна, айтсаңыздар, кандайдыр бир мониторинг жүргүздүңүздөр беле, эгерде ушул мыйзам долбоору ишке ашып калса, да, ишке ашса, ошонун саны канчага чейин азаят деген. Сиздер айтып атпайсыздарбы азырынакы келечекте дагы ошо 100 миңди 200гө көтөргөнгө да караштырып атабыз депчи? Бул жерде Аида Сатбековна жана жер каттоо боюнча айтып атпаймынбы? Балким жумушсуздуктун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн, себеби дегенде жанагы расмий каттоого келишет да. Каттоого келип, алар жанагы кесиптик окуу, башка активдүү иш чаралар менен камсызданат. Бирок ал келечекте жалпы, мисалы үчүн жакырчылыктын деңгээлин азайтканга шарттарды түзөт да. Түшүнүктүү. Жибек Курманбековна, анда сизге суроо, да? Вот я как поняла, по принятию этого данного законопроекта, получается, будет возможность еще больше наших граждан получать вот этот социальный контракт. И вот исходя из этого, вот я бы хотела бы тоже у вас уточнить, так как уже Минсоца нету, мониторинг они не делали, вообще какая сумма из республиканского бюджета потребуется? Вот вы считали или нет? Это не получится так, что вот мы сейчас мониторинг не провели, просто хотели сделать хорошо, а в итоге приняли закон, а он потом будет не работать и стоять, так как у нас в республиканского бюджета не будет выделяться сумма. Саламатсыздарбы? Уруксат берсеңиз, мындай маселе бар да, бизде баягы адресностьти жакшы кылалы деген маселе бар да, анан ошого келатабыз да. Ар бир законду, ар бир мыйзамдын эмесин тактап алсак, канчалык биз ошол именно колунда жок адамдардын так санын билип, именно ошолорго ар түрлүү жагынан жардам берүү жагын карашыбыз керек да. Ошол үчүн бул закондо ошого керек болуп атат да. Ошол жагы болсо, анан биз баягы айрылуу катмарларга республиканский бюджетту формированияда же болбосо өзгөрүү киргизип атканда карайбыз да, баары элечи. Анткени биз ошол адамдарды жардам берип, алардын эмесинен чыгаруу боюнча иш алып барып атабыз да. Жибек Курманбековна, аны түшүнүп атам мен. Баарысынын максаты ошол болуп атат. Ооба, биздин жарандарыбызга ошо жеңилдетип, кандайдыр бир жакырчылыктан чыгаралык деген максат менен баары ушул жерде ушул маселени талкуулап отурабыз да. Маселе башкада болуп атат. Мынакей азыр мен сурап аткан себеби ошо мониторинг жүргүзүлдү эле, жүргүзүлгөн эмес беле? Эгерде дагы бир жолу айтып кетем, ушул мыйзам кабыл алсак, канча ошо айтканда дополнительные финансирование же будет с республиканского бюджета все равно, правильно? Вот вы какой-то делали анализ, просчеты какие-то? Вы же даете же заключение, прежде чем как его вынести на комитет. Просто я почему этот вопрос обсуждаю, поднимаю, почему? Потому что очень много хороших законопроектов мы здесь принимаем, во всех трех чтениях поддерживаем, а потом эти законы, к сожалению, на сегодняшний день не работают только по одной причине. Нету финансирования, да? И вот, исходя из этого, у меня рождается такой вопрос. Бул жерде биз жылына ушул 16 жашка чейинки балдарга жөлөк пул берүү боюнча деп 4-5 миллиард сом акча каралат да. Андан сырткары биз жанагы быйылкы жылга 2 миллиард, жылдан кийинки жылдагы ар бир 20 миң кишиге берели деген соц контракт болуп атат да. Соц контракттагы баарысын эле баягы өзүнүн каалоосу менен берип кой десе каралбайт да. Бизнес процессин караш керек, ал ошол проектиси туура түзүлүптүрбү, ошонун баарын карап келгенде ошолор
ичинде болуп кетет да, бирөөсү да ошол списоктон чыгып атат, бирөө анын ордуна кирип атат болуп кете берет да. Ал как бы именно мончасы болот же мынчасы кирет деген маселеди көрүп атпайсызбы? Азыр бул жерде форс-мажорный ситуация болуп калат, бирөөсүн, например, ошол бизнести алып кете алат, ал списоктон чыгарылат, анын ордуна тиги кирет деп ошондой кылып каралат да. Ошондо туура түшүнүп атамбы Жумек Курамбековна, дополнительного финансирования с республиканского бюджета не потребуется? Да, не потребуется бул закон. Ошол рамках, ошол закон эменин мурунку каралган суммалардын ичинде эле каралып кете берет да. А если сумма удваивается, азыр отпай Жылдыз Арсланбековна, 100 миңден 200 миңге көтөрүлөт деген оюбуз бар, ошону карап атасыз атпайсызбы? Жок, бул эки нерсе да. 100 миң бул баягы бизнес кылганга, анын үстүнө ошол, например, соц контракт алган киши, например, бизнеси жакшы жүрүп баштаса, 200 миңден эме кредит берүү жөнүндө сөз болуп атат да. Анын үстүнө ошол жасап кетсе, ошонун үстүнө 200 миңден кредит берип, анан анын процентин мамлекет өзүнө алып, основной суммасын өзү баягы бизнестин негизинен кайтарып берет да. Ошондой кылып кароо маселеси каралып атат да. Жылдыз Арсланбековна, менде да сунуш болуп атат да. Өзү негизи соц контрактты берип атасыз 2 жылдан беричи. Айылдарга барганда да элдер да бизге кайрылып кантип алсак болот, бул өзү эмне деген соц контракт эмненин негизинде алсак болот деп көп кайрылышат да. Азыр мынакей мыйзам долбоорун окуп чыксак дагы жөн соц контрактты жазып кетиргенбиз, бирок ошол соц контракттын орусча айтканда вот полное понятие, понимание деген жок болуп атат да. Ошого сунуш кылып мен силерге кагаз түрүндө жазып бербейм, киргизип койбойлукпу? Что такое именно социальный контракт? Мен силерге анда кагаз түрүндө жөндөтөйүн. Чоң рахмат. Рахмат, Аида Исатбековна.